Салам алейкум достор, жаңы рубрика баштадык. Факапс, провалы жана кыргызча айтканда чоң бизнес жаңылыштар деген. Абай Турдубаев буюрса жаңы рубриканы алып баруучусу болуп кетет. Ушул рубрикага көңүл буруп коюңуздар, абдан пайдалуу контентти бишенебиз достор. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен провалы долбоору бизнесте Факапс катары таанымал. Бүгүн бизде Американы багындырган кыргыздын жигити Тимур Моон менен маектешүү кылмакчыбыз. Саламатсызбы Тимур мырза? Саламатсызбы. Айтып кетсеңиз, эмне кандай жумуш кыласыз бүгүнкү күндө? Биз деген Нью-Йоркто кыймылсыз мүлк менен көп иштеп, өзүмдүн ишимди цифровизация кылыш үчүн Юрта деген технологический приложение жасаганбыз. Ал ага 4 жылдай багытын берип, сүйүп, өстүрүп дегендей. Анан ошол жакта көп факаптарды үйрөндүк. Жана ошол факаптар менен биз бүгүн Жылдыз Академия деген IT мектеби, онлайн IT мектебинде 3000 окуучуну 15 мамлекеттен окутуп жатабыз. Региондордо көп жүрөм. Аяка машина жетпеген жактарга барып, ушундай сонун таланттуу адамдар менен сүйлөшүп, үмүтүбүз аябай көп. Ошолорго кичине мүмкүнчүлүк берсек, ким билет, Жалалбатта Стив Джобс чыгабы, же Атбашыдан Илон Маск чыгабы, же кыздар чыгабы. Ошо бизде мисалы окуучуларыбыз 69% аялдар да. Апалар, энелер, кыздар, инвалидтер. Анткени бүгүн ушу технологиянын кесиптери бүт адамдарга жол ачып койду. Ошо мен Нью-Йорктон келип жүрөм биякта. Албетте ушундай даражага ийгиликтүүлүккө жетиш жеңил жол менен жетишпесеңиз керек. Сиздин эң чоң провалыңыз же ушул факапыңыз кандай болгонун айтып кетсеңиз? Бул тема деген аябай актуалдуу, анткени биз эң көп сабактарды ушу факаптардан алат экенбиз. Анткени мындай аны өзүң башыңан өткөзмөйүнчө түшүнүш кыйын да мындай. Мен эң чоң мындай генералдуу факапым болсо, биз деген $250 000 инвестиция кылдык. Бул 99% адамдардын зарплатасына кетти. Менин гипотезам болгон, биз Нью-Йоркто жашап, Нью-Йорктогу кыймылсыз мүлктүн маселесин чечиш үчүн компанияны жана команданы, бек-офисти, программисттерди, дизайнерлерди бүт бардын Кыргызстандан өстүрөбүз деген гипотеза менен $250 000 короттук. Аягында продуктубуз чыгып, мындай көп нерсе деле кылган жок, бирок ушу остановка эмес, бирок ушу жол өзү бизде аябай көп нерсени үйрөттү да. Биринчиден мен бир нерсени аябай көп мындай каттуу нерсе үйрөнгөнүм нерсе бул инвестиция кылганда, салымды кылганда, бул идеяга эмес, технология, шмехнология, интернет эмес, бул адам экен да. Эң маанилүү нерсе, любой нерсени кылганда бул адам экен. Команданы алганда биз деген бизден акылдуураак адамдарды алыш керекпиз. Бизден мисалы көбүрөөк билбеген адамдарды албасаң, алар сенде өтүш кыйыныраак болот да. Сен акылдуулардан албасаң, сен алардан биринчиден үйрөнөсүң, алар сенин деңгээлиңди көтөрөт. Бактылуу болом десең, сен бүгүнкү күнү өзүңдүн тилегиңе умтулушуң керек экен. Эртеңки күн деген бул гарант эмес экен деп мен ошону аябай түшүндүм. Анткени компанияны куруп жатканда мага жакын адамдар кетип калды да бул дүйнөдөн. Анан түшүндүм, мен деген бирөөгө иштеп, понедельниктен воскресеньеге чейин алардын тилегин орундаткандын ордуна өзүмдүн тилегимди орундатам деп жүргөм да. Анан кийин түшүндүк, биз деген эң главный биз түшүнгөн сабак бул кадрларды табыш кыйын экен. Ошону өстүрүш керек экен. Айтып коет жаман замандар жакшы адамдарды жаратат, жакшы адамдар жакшы убакыттарды жаратат, жакшы замандар анан кийин жаман адамдарды жаратат туурабы? Анан бул жаман адамдар деген жакшы адамдарды жаратат. Мындай цикл бар да. Биздин секрет эмне? Бизде ар дайым жаман замандар да. Ошон үчүн бизде ар дайым жакшы адамдар чыгат. Анткени бизде мындай бышык эл чыгат да, бышык чыгат. Жашоонун кандай деген эмесин жеген жок. Мисалы Кыргызстанда ар бир 3-чү аял зомбулуктан өтөт да. Ар бир 3-чү. Биз бул статистиканы көп деле жакшы түшүнбөйбүз, бирок милиционерлерге госурларында аябай көп чыгат аялдар жөнүндө. Бизде жаш балдар 7% социалдуу жетимдер. Ата-энеси жок, бирөөсү, же Россияда, же Америкада, же эмеде. Бизде 700 000 кыргыздар Россияда жүрөт азыр. 700 000. Анын көбүнчөсү кара жумушта жүрөт, көбүнчөсү. Менин кыйынчылыктарым азыр эсимде деле жок, чынында. Анткени мен аны өтүп баратканда мен чын айтсам чачым түштү. Бир күндөр бар болчу, акча жок,
пиццаны жейм деген $1 Нью-Йоркточу пицца бизде мындай пирожки сыяктуу деп коелу, аябай арзан да. Ошону мен деген баягы тыйындарды копилкага сала бересиң го, сала берип тийбейсиң да акча күн бар күндөрүчү. Анан акча жок болгондо ошону санап, барып, тыйын төлөп, пиццаны жеп, бүт тапкан акчаны программисттердин зарплатасына жөнөтүп, анан бир жолу бирөө свидание, бир кыз мени жактырып свиданияга мени алып барчы десе, акчаң жок, бара албайсың. Ушундай күндөр эч кимге бөлүшө албайсың, уяласың, анан аябай стресс кармайсың, укта албайсың. Жасай турган каталар бүт жасап чыктык. Эң чоң ката ошо аябай көп акча кетти. Ошону кичине эртерээк токтотсо болмок. Томас Эдисон азыр бизде свет карап турат го. Ал айтканда, мен деген 1000 жолу провал кылган жокмун дейт. Мен 1000 жолу иштебеген жолун таптым дейт да. Карабайсың, кандай башкача философия да. Мен деле ошо $250,000 жол таптым иштебегеним да. Ушундай болуп калат да. Бирок анан кийин Жылдыз академияны чыгарып, аякта уже бүт каталарыбызды кайталанган жокпуз да. Эсибизде анткени аябай шрам калат. Ушул демек $250,000 жок, бирок абдан кызыктуу тажрыйба алыпсыңыз. Ушул алган тажрыйбаңызды жана ушул башка бирөөлөргө зарплата, ушул программисттерге зарплата төлөйм деп өзүңүздү ушул тамак жактан, свидание жактан жана башка түрдүү көп нерселер, кыйынчылыктар албетте болсо керек. Ушул алган тажрыйбаңызды Жылдыз академияда колдонгонуңузда негизи өзүңүз ыраазы болуп, сүйүнгөнсүзбү ошол тажрыйбаны алганыңыз үчүн? Мындай айтсам, кайрадан жолду өтөсүңбү деп $1 миллион берем десең өтпөйт элем. Өлсөм дагы өтпөйт элем. Бирок өткөнүмө аябай ыраазымын. Анткени азыр эми түшүнө баштадым, мындай башкаларга билимди бөлүшүп, анан алардын результатын көргөндөн кийин түшүнө баштадым, мен жакшы эле жолду өтүптүрмүн деп. Бирок ал заманда өтүп баратканда мен жашоомду көп деле жакшы көргөн жок болчумун. Мындай эмне кылып атам, эмне каяка келип алдың? Айтпады, иш Google'га барып иште, Facebook ошол жака эле барбайт белең деп өзүңдү аябай каттуу критика кыласың да. Бирок ал критика сени депрессияга алып келет экен. Анан жашоону жакшы көрбөй калат экенсиң, анан тултуңдап каласың, анан кадимкидей карый баштайт экенсиң да. Анан мен апама барсам, ошо апам мени көрүп аябай жүрөгү ооруп, кой балам деп туруп мен аябай тамак берди да. Мен Нью-Йоркто жалгыз жашагам, аябай тамак берди. Анан кайра себиртип кичине. Анан кийин ошол заманда как раз юртта башталган, Жылдыз академия башталган болчу. Анан ойлодум да, мен бул өткөн жол бизге Кудай мындай ала албаган жолду бербейт экен да, ала албаган грузду бербейт экен да. Бирок биз ошол моментте маанисин издейбиз да, бирок ошол моментте аны кээде ойлоп калабыз да, кеч келем ага ошо грузду бере бересиң, болдучу депчи. Бирок убакыт өткөндөн кийин артта караганда вау деп. Анан ошол заматта апам да аябай ден соолугу кыйын, мындай эмеден өтүп аткан, апам да кичине кыйналып, финансылуу да кыйналып, анан аябай жаман сезип, ошондо өзүмө апама да мындай эме кылып айтканда мен катуу иштейм деп, анан кийин Кудай шүгүр ошо кыймылсыз мүлк менен тез эле бутка туруп кеттим да. 2 жума деле бир квартираны эме кылып, анан Уолл-стриттин годовой продажник болуп, Кудай шүгүр көтөрүлүп кеттим. Анан мен ошо Америкада ошону түшүндүм, бизде Кыргызстанда ушу чөйрө өстүрөт экен да. Бир тууган деген эмне, ал ата энең жанында жок болгондо, махаббатын берген адам ошо бир тууган экен да. Анан адамдар жөнүндө апам жана байкелерим айтып берчү, күндүн артында сен адам болушуң керек дейт. Эң кыйын нерсе бул адам болуш дейчи да. Анан эң эме маанилүү апам айтып берет, бүгүн жаша, эртең гарант эмес деп. Аны мен чоңойгондо түшүндүм да. Ошон үчүн мисалы тилегиңер бар болсо, кылгыла. Силерди бирөө эмнени кылбасаңар бүт барды айтып берет да, колуңан келбейт. Это нормально, это не надо на это сильно внимание обращать. Рахмат сизге, Тимур мырза. Ушул бизнес тармагында же жашооңузда сиз колдонгон 3 принципти айтып кетсеңиз? Менин жашоомдо эң биринчи принцип бул адам эң кымбаттуу нерсе. Ошону кандай мамиле кылбасаң, ошону эч качан унутпаш керек да. Анан экинчиден бул сүйүү, кылган нерсеңди сүйүү, жаныңда турган тууганыңдарыңды сүйүү, болгон командаңды сүйүү. Кечке эле минусту издебей, мындай позитивдүү нерсени издеп көргүлө. Анткени биздин оюбуз кай жакка кетсе, ошондой нерселер чыгат да. Мисалы, позитивдүү ойлосоң, позитивдүү нерселер келет. Кечке эле кыжаалат болуп жүрөсөң, кыжаалат болсо келе берет да, ошондой экен да. Ошон үчүн мындай сүйүү менен мындай өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү жакшыраак жакка колдонгула да, коркпой элечи.
кыскача айтканда жүрөгүңөрдү уккула да. Бирөөнү сүйсөң айт, бүгүн айт да, эртең өтүп кеткенден кийин айтып койсом болмок экен же айтып коет го, жашап жүргөндө гүлдү бер да. Ошо принцип ошо да, жашап жүргөндө гүлдү бер. Мисалы силер мени көрүп жатсаңар, апаңарга азыр чалгыла, эртең күтпөгүл, эртең келбей калат кээде. Апаңар бар болсо, атаңар бар болсо бүгүн чалгыла. Балдарыңар бар болсо бүгүн чалгыла, кечке эле байпагын таштап коет экен, тажат жүрдү эмес, чалгыла биринчи. Анткени эртең кетип калса, бул адамды сагынсаң, анда чал. Үчүнчүсү мен эмемде жазып турат, always dream, never give up да. Мындай ар дайым тилектен келе, анан эч качан токтобогула да. Анткени биз адам уча албайбыз, бирок самолет придумали да. Биз катты учурка албайбыз, бирок велосипед придумали. Оюңарды мынтип кичине колдонуп, анан баягы Томас Эдисон айткандай 1000 жолу ката мындай кылсаңар эчтеке эмес да. Силер 1000 жолу факап эмес, силер 1000 жолу иштебеген жолду таптыңар. Бул деле аябай маанилүү нерсе да. Анан ошо 3 нерсе. Көп чынында, бирок ошолор мындай азыр оюма келген нерселер. Андан сонун принциптериңиз бар экен. Анан биз ушул провалы факап долбоорунда бир салт катары кымыл аракет кылайлы дедик. Ушул конок болуп бизге келген, маектешүүгө келген коногубуздан биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир белек берейли деп. Ушул сизден биздин коногубузга кандай белек берейли? Жакшы салт экен. Бизде кыргыздар өзү аябай мындай көп бергенди жакшы көрөт. Аябай жакшы көрөбүз. Чын, Америкадан досторум келгенде колупса эч качан кетпейт. Ошону дагы эле жаргап жүрүшөт да. Бизде ошону анда улантайлы. Мен бере турган белегим бул китеп болот. Программирование жөнүндө аны утуш үчүн силер жазгыла, эмне үчүн билим сиз үчүн бул маанилүү нерсе, жана бизге бул кандай жолдорду ачат. Анан ошо эң креативдүү же эң эмоционалдуу мындай нерсени окуганда көп эле жаштар ага берет, так что эмоционалдуу деле боло берет. Анан эмне кандай лайкынабы же өзүбүз чечебиз? Жок, комментарийден чечебиз. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, эң билим эмне үчүн сиз үчүн эмне үчүн маанилүү деген темага, мындайча айтканда, комментарий калтырыңыздар. Анын баарын Тимур менен бирликте окуп чыгабыз. Тимур өзү бирөөсүн тандайт. Көбүрөөк эмоционалдуу комментарийди же көбүрөөк кызыктуу комментарийди тандайт. И ошол адамга Тимурдан китеп белеке, программирование боюнча китеп. Маектешүүгө рахмат чоң. Сиз менен абдан кызыктуу маектешүү өттү. Көрүшкөнчө, Тимур. Чоң рахмат чакырганыңарга. Окугула.